Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев таажи вирус инфекциясынан каза болду. Аны кечээ эле илдеттен айыкты деп жатышкан. 24-майда Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында 70 жашында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев таажи вирус инфекциясынан кайтыш болду. Таажи вирустун айынан анда 2 тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өрчүп кеткен. Ал ошондой эле жүрөк, бөйрөк жана кан тамыры илдеттеринен жабыр тартчу. Мукар Чолпонбаев ооруканага 5-майда жаткырылып, ден соолугу начарлагандыктан кайра жандандыруу бөлүмүнө которулган. Бүгүн 12:10 көрүлгөн реанимациялык чараларга карабастан ал таажи вирус инфекциясынан каза болду. Буга чейин таажи вирус инфекциясы диагнозу менен ооруканага коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев түшкөнү маалымдалган. Анда бейтаптуу дарылоо оор өтүп жатканы айтылган. Кийинчерээк Мукар Чолпонбаевдин жубайы таажи вирус жуктуруп алганы маалым болуп, аны Бишкек шаарындагы номер 3 үй-бүлөлүк медициналык борборунда иштегени айтылган. Ал эми 23-майда Мукар Чолпонбаев таажи вирустан айыкканын анын кызы Нурилия Чолпонбаева социалдык баракчасына жазып чыккан. Атамда эми таажи вирус жок. Биз илдеттин кесепеттери менен күрөшүп жатабыз. Абалы орто жасалма дем алдыруучу аппарат аркылуу дем алууда. Тамактанып калды. Жакшы болуп баратат. Эми убакыт гана керек деген ал атасы тууралуу билдирүүсүндө. Таажи вирус илдетинен каза болгон жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин сөөгү 25-майда аларча көрүстөнүүнө коюлат. Маалыматты Суперкежи порталы маркумдун кызы Нурилия Чолпонбаевага байланышып тактады. Маркумду акыркы сапарга узатуу аземи саат 10:00 болот. Ага жакындары катышат. Нурилия Чолпонбаева атасы 24-май күнү саат 12:00 дем ала албай жатып каза болгонун айтты. Атам биринчи коронавирусту жуктуруп алды. Андан кийин номер 3 үй-бүлөлүк медициналык борборунда иштеген апама жукту. Атам алгач ооруп калгандан кийин антибиотик ичип жатты. 23-майда атама ПЦР анализ жасалганда таза чыкты. Бул вирус боор, бөйрөктүн баарын ууландыргандан кийин адам таажи вирус илдетинен айыкканы менен аталган органдар жабыркаган бойдон калат экен. Атам өзү дем ала албай калды. 24-майда саат 05:00 кан басымы көтөрүлүп, өйдө ылдый боло берди. Ал эми саат 12:00 дем ала албай жатып кайтыш болуп калды. Ал эми апамдын ооруканадан чыкканына 3 күн болду. Эми ал дагы үйдө 14 күн карантинде жатышы керек. Эми азыр ага оор болуп турат, ошого кайра кан басымы көтөрүлүүдө, деди Чолпонбаева. Бул киши мындай ооруга, мындай окуяга туш боло турган адам эмес эле. Мукар Чолпонбаевди замандаштары эскеришет. 24-майда Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында 70 жашында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев таажи вирус инфекциясынан кайтыш болгону маалымдалган. Анын дүйнө салганына байланыштуу азыркы тапта саясатчыны замандаштары, санаалаштары эскерип жатышат. Легендарлуу парламентте Мукар Чолпонбаевдин тушунда жогорку кеңештин басма сөз кызматын жетектеп иштеген жазуучу Качкынбай Усмоналиевдин кызы Ырыс Усмоналиева маркумду эскерип, төмөнкүлөрдү айтып берди. Айтымында Чолпонбаев эгемендүү мамлекеттин баш мыйзамы иштелип чыгып жатканда ага эң алгачкылардан болуп салым кошкон. Мен ал учурда саясий комментатор болуп радиодо иштеп жүрчүмүн. Ошондо Мукар Шалтакович эгемендүү мамлекеттин жаңы баш мыйзамы иштелип чыгып жатканда эң алгачкылардан болуп аны жазууга салым кошкон. Кийин ал мени көрүп, парламентке келип басма сөз катчы болуу иштеп бер, парламентти бутуна тургузалы деп сунуштап калды. Анын эле радиодон кетип, парламентте иштеп калдым. Алгачкы мени парламентке жумушка алган киши да Мукар Шалтакович болду. Чынында ал аябай билимдүү юрист эле. Ал учурда парламентте эң күчтүү делген 35 депутат иштеп, мыйзам чыгаруучу палатада абдан күчтүү болду. Анда Өмүрбек Субаналиев, Данияр Үсөнов, Октябрь Мусулманкулов, Ишембай Кадырбеков жана башка өз кесибиндеги чыныгы адистер иштечү. Чынында ал учурдагы палата өтө күчтүү болчу. Эң биринчи эгемендүү республиканын мыйзамдарын алар талаш-тартыш, келишпес пикирлер, укмуш кызыктуу талкуулар менен иштеп чыккан.
Ал жылдар 1995-жылдар болчу. Бирок Мукар Шалтакович аягына чейин иштей албай калды. Чынында ал күндөрдү муунум бошоп, аябай башкача эстеп жатам. Ыйманы саламат болсун, ичим аябай ачышып жатат, деп эскерди Осмоналиева. Ал эми журналист Канышай Мамыркулова Мукар абаны алып кеткен ажалды жек көрөм деп буларга токтолду. Мукар Шалтакович менен жердеш катары, укук тармагында эң алдыңкы сапта турган юрист катары, жогорку кеңештеги парламентаризмди көптөгөн адамдардын сап башында турган замандаш катары жакшы таанып сыйлачумун. Албетте бул күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Бул киши мындай ооруга, мындай окуяга туш боло турган адам эмес эле. Албетте бул дүйнө жүзүн каптаган оор экен. Айла арга жок. Жакындарына, туугандарына, жубайына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөм. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Улуу күндө узаган экенсиз. Кабыргабыз кайышып турат. Карайлаган оору карайлатып кеткен экенсиң. Жек көрөм сени, деп эскерет Мамыркулова. Мукар Чолпонбаев 1950-жылы 29 мартта Ысык Көл облусуна караштуу Өрүктүү айылында туулган. Кыргызстан жамааты Мукар Чолпонбаевдин көз жумганына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Жогорудагы маалыматтар Супер KG жана Спутник KG сайттарынан алынды. Доллардын курсу жакынкы арада кандай болот? Түшөбү же көтөрүлөбү? Бул боюнча эксперттер жооп берди. Кыргыз өлкөсүндө доллардын расмий курсу 1,5 айда 10 сомго төмөндөдү. Улуттук банк 22 майга карата доллардын курсун 75 сом 2 тыйын деп аныктады. Ушул жылдын март айында соңку 3 жыл бою 70 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген АКШнын акчасы 3 сомго кымбаттаган. Көп өтпөй сом дагы кунун жоготуп, доллардын курсу 85 сомго дейре көтөрүлгөн. Апрель айынын башынан тартып доллардын баасы акырындык менен кайра ылдыйлаган. Доллардын курсу жакынкы арада кандай болот? Түшөбү же көтөрүлөбү? Бул боюнча эксперттердин пикирин уктук. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров чек аралар жабык болуп, долларга муктаждык жок болуп жатканын айтты. Эгерде соода сатык дагы эле ушинтип токтоп тура берсе, доллардын курсу 70 сомго чейин түшүшү мүмкүн. Чек аралар ачылып кетсе, доллар азыркы курстун тегерегинде турат. Биздин сомдун туруктуулугу орустун рублинин туруктуулугу менен байланып калды. Бирдиктүү экономикалык аймакка киргенибиз үчүн бардыгы Кыргыз өлкөсүнүн өзүнүн көз каранды эмес. Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнүн ичиндеги экономикалык абал кандай болсо, бизде да ошондой болот. Чек аралар жабык болуп, долларга муктаждык жок болуп жатат. Чек ара ачылса, доллар керек болуп, мүмкүнчүлүктөрү бекемделип баштайт, дейт Акылбек Жапаров. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров азыркы учурда өлкөдө доллардын кунун көтөргөнгө эч ким кызыктар эмес деген пикирде. Анткени азык-түлүк, күнүмдүк товарлар көпчүлүк учурда бизге импорт аркылуу келет. Доллардын куну өсүп кетсе, биздин жарандарга оор болуп калат. Тышкы карызыбыздын көлөмү көбөйөт. Ошондуктан доллардын өсүшүнө эч ким кызыктар эмес. Улуттук банк көптөн бери ушундай саясатты жүргүзүп келе жатат. 1-2 ай мурун эле доллар көтөрүлүп, кайра түшөт деп айткам. Доллардын курсу өсүп кетсе, бардык нерсе кымбаттап, пенсияларды, мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын көтөрүш керек болот. Андайга мамлекетибиз даяр эмес. Азыркы учурда мамлекет доллардын курсун өстүрбөгөнгө бүт аракетин жумшайт, деди Абдыров. Экономист Кубан Чороев доллардын курсунун көтөрүлүшүнө негиздер жок экенин айтты. Бизде өткөн айларда доллардын курсунун көтөрүлүшүнүн себеби девальвациялык күтүүлөр болгон. Дүйнөлүк рынокто процесстер жүрүп жатат. Кыргыз өлкөсүндөгү көптөгөн кишилер сактаган акчасын долларга айлантып коеюн деп, долларга болгон талап көбөйүп кеткен. Азыр андай жагдайлар жоюлуп, элдер жай турмушка келип калгандыктан курс кайра артка ойноп жатат. Бул процесс өйдө төмөн боло берет, бирок мурунку кризиске чейинки деңгээлге кайра артка тартуу күчү болот. Ошондуктан азыркы болуп жаткан процессти мыйзам ченемдүү деп айтсак болот. Доллардын курсунун көтөрүлүшүнө негиздер жок. Доллардын курсун дүйнөдө процесстер көтөргөн жок да. Бул дүйнөлүк процесстерге болгон реакциябыз. Бул дүрбөлөң, дейт ал. Маалымат булагы Супер KG сайты.